Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Адаттагыдай Куран медиа каналы Куран алфбе сабагын баштамакчы. Бүгүн биз Куран алфбе сабагынын 11-чи сабагына токтолуп кетебиз. 11-чи сабакта биз көпчүлүк тилдерде келбеген, кездешпеген ха тамгасы тууралуу айтып өтөбүз. Алгач бул ха тамгасын окуудан алдын ха тамгасы, ха табышы кайсыл жерден чыгат? Мына ошол тууралуу айта кетсек, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, мына ушул көгүшүрөөк болгон өң менен белгиленип турган жерден чыгат. Тагыраак айтканда, мына ушул алкымыздын эң алды түп жагынан көкөрөккө жакыныраак жерден бул ха тамгасы чыгат. Ана ха тамгасын айтканда биз ха тамгасы айтканда ооздан чыгып жаткан аба эч бир сүйлөө органдарына, тамакка, алкымга, тилге эч бир сүйлөө органына тийбестен, учурабастан мындай түз, жеңил болуп чыгыш керек. Ха. Кыргыз тилиндеги тамгалар менен салыштырганда бул х тамгасына окшоп кетет, бирок бул х деп айткан болсок, анда бул туура эмес болуп калат. Анткени араб тилинде ха тамгасынын 3 түрү бар. Мына алкымдын эң түп жагынан чыга турган, бүгүнкү биз өтө турган тамга ха тамгасы, экинчи алкымдын ортосунан дагы бир ха деген тунук кысылып чыккан ха тамгасы чыгат. Эми алкымдын эң өйдө жагынан, алды жагынан бул кыргыз тилиндеги х тамгасына окшош хо тамгасы чыгат. Ошондуктан бул ха тамгалары, тыбыштары бири биринен өтө чоң айырмаланып турат. Андыктан бүгүнкү сабагыбыз өзгөчө маани берип, көңүл бура турган тамгалардын бири болгон бул ха тамгасы. Ошондуктан бул ха тамгасы дагы Аллах, ла илаха жана башка ушул сыяктуу сөздөр Куран-ы Керимде өтө көп келет. Ха тамгасын биз өтө туура талаптарда чыгаранга өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Анда эмесе ха тамгасын машыгып баштайлы. Эң алгач, адаттагыдай сабагыбыздын эрежеси катары ушул тамганын жазуусуна токтоло кетсек, кыскача ха тамгасы мына ушул өзүңүздөр көрүп турган ушул сүрөттө сөздүн башында ушундай ыкмада жазылат. Сөздүн ортосунда болсо мына ушундай сүрөттө бандикке окшош. Ал эми сөздүн аягында болсо ал таптакыр бири-биринен айырмаланып дагы ушул башкача сүрөттө жазылат. Бул бир кулакка окшош дейбизби? Мына ушул сыяктуу сүрөттө жазылат. Муну айтканыбыздан максат, биз тамганы окуганда ошол тамганын жазылышына көңүл буруш керекпиз. Канткени жазылышын биз жакшы туура түшүнгөн болсок, анда ошол сөздү дагы тезирээк окуй алабыз жана ошол тамга дагы эсте калат. Экинчиси биз көңүл бура турган нерсе бул ошол тамганын аракети. Демек, ха тамгасы фатха менен келгенде ха деп окулат. Касра менен келгенде и аракети менен хи деп окулат. Ал эми домма менен келгенде ху деп окулат. Демек, ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Ха фатханы менен хаб, хаб, же хаб болуп кетпеш керек. Тамга, ошол ха тамгасы алкымдын эң түп жагынан жеңил болуп хаб деп чыгыш керек. Хам. Бул жерде хал. Хуа. Ху. Ха тамгасы домма менен хуа деп окулат. Хуа. Бул сөз дагы Куран-ы Керимде өтө көп кездешет. Ошондуктан бирок мына ушул сөздө келген ха тамгасын чыгарыш абдан жеңил. Негедир? Ошого эгер ха тамгасы неге чыкпай, бирок ушул тамгада чыгып аткан, ушул сөздө чыгып аткан болсо, анда ушул сөздү көп кайталап жүрө берсеңиз, анда бул тамга Алла буйрса чыгып кетет. Хия. Бул сөз дагы Куран-ы Керимде өтө көп кездешет. Хум. Биринчи тамга ахам деп окулат. Ва
hareketi menen vahab, vahab, vahab. Lahab, lahab, lahab. Vaham, vaham, vaham. Qur'onda ko'p кездешкен сөздердің бірisi lahum, lahum, lahum. Бұл билле Qur'onda емес, негізі адам араб тілінде көп қолданылған сөздер. Бірінші ба тамғасы кәсіра менен bihim, bihim, bihim. Min, minhu, minhu. Minhum, minhum деп оқылды. И, бірінші тамға и деп оқылады. La, ilayhi, ilayhi. Мына мұрдағы сөздің оқшышы болған аяғына мин тамғасы қосылып тұр. Ilayhim, ilayhim. Бүгінгі сабағымыздың ақырғы сөз қатары мына ошол сөз келиптир. Көрүнүшү жазылыштагы абдан бир таң калыштуудай көрүнөт. A, am, hil, hum. Am, hil, hum. Өзүңүздөр билгениңиздердей, жана сабактын башында айттык элек, бул ха тамгасы. Сөздүн ортосунда мына ушундай бантик сыяктуу сүрөттө келет. Am, hil, hum. Мына ушинтип 11-ci сабагыбыздагы соңуна жетти. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү 11-ci сабагыбызда биз мына ушул алкымдын эң ылдый жагынан чыккан ха тамгасы тууралуу айтып өттүк. Ха тамгасына өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Албетте көпчүлүк тамгалар араб тилинде, кыргыз тилиндеги эле тамгалар болсо, бирок кээ бир тамгалар бул кыргыз тилинде эне тилибизде кездешпегендиктен бул тамгаларды өз ордунан чыгарышка бир аз көбүрөөк мээнет талап кылат. Ошол көбүрөөк мээнет талап кылган тамгалардын бири болгон бул ха тамгасы. Ошого ушул тамганы көп айтып машыгып, жана жаныбызда билгендер болсо, мына ошолорго дагы текшертип, улам сайын туура чыгып атабы же туура эмеспи, мына ошону текшертип көп машыгыш керекпиз. Аллах таалам бардыгыбызга ушул тамгаларды өз ордунан туура чыгарып, Куранды туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.